Olda emне үчүн биздин бабаларыбыз аңчылык кылган эмес, ашу ашкан эмес, дарыя суу кечкен эмес, чоң аш той берген эмес. Аба ырайы бузулат, жаан чачын болот. Адам баласы бир топ кыйынчылыкка, артык баш кыйынчылыкка учурайт. Татаал болот. Эмне үчүн аңчылык кылган эмес? Аба ырайы бузулат, кар жаайт, борон чапкын болот. Бирок бул тоғол күндөрү жапайы жаныбарлар азыктанбайт, оттобойт, жайылбайт. Аларды атуу өтө кыйын болот. Убарачылыгы көп пайдада. Кырсык көп болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай артык баш же болбосо жана айтып атпаймынбы, көчкөн эмес. Чоң иш чараларды бабаларыбыз өткөргөн эмес. Андан тышкары ошолорду көрүп жан жаныбарлар азыктанбай, 3 күн азыктанбагандан байкап, пайдалуу деп биздин бабаларыбыз ай жаңырганда 3 күн орозо кармаган, тамак ичкен эмес, сактанган. Жагымсыз күндөр деген. Тоголдо 3 күн, ай толуп бөксөргөндө. Ошон үчүн ай сайын 9 күн азыр мына жана голодовка деп коет. Ошентип азыктанган эмес. Эмне үчүн азыктанган эмес? Ушул күндөрү өзгөчө тогол күнү адамдын иммунитети 50%га чейин жок болот. Адам өзүнүн сактыгын жоготуп коет. Адам көбүрөөк кырсыкка учурайт. Түгүл өнөкөт оорулар бар адамдар көп учурунда ушул кабыл болот ошого. Тоголдо өтүп кетет. Бабаларыбыз өтө данышман болгон. Ошон үчүн мына тогол күндөрдө өнөкөт оорулары бар адамдар. Же болбосо мына мисалы учактарды летчиктер. Мисалы айдоочулар. Же болбосо ошо мына кырсыкка жакын кесиптер бар да. Ошо кесиптердеги адамдар өтө сак болуш керек, себеби 50% иммунитет жоголот. Түгүл мына операция жасаган хирургдар да. Алар да билиш керек, плановый операцияны койбош керек тогол күндөрү. Багы айла жок жасай турган операция жасайт, плановый жасабаш керек, иммунитет жоголот. Эмне үчүн иммунитет жоголот? Бу да кызык суроо. Бул суроого жооп Үркөр топ жылдызы жанында мындай кара материя бар деп коет, черная туманность, черная дыра деп коет илим. Мына ошонун бул антиматерия деген дагы пикир айтылат. Ошонун таасири Үркөр жылдыз менен келип атат деп. Илгери көп элдердин жомокторунда, аңыз кептеринде жылдыздардын эң көп кайталанганы Үркөр жылдыз болгон экен. Демек ал убакта жалаң эле кыргыз эмес. Бөлөк элдер да муну жакшы билген экен. Бирок бул билимди алар жоготуп коюптур. Себеби улантпады. Себеби отурукташкан турмушка өткөндөн кийин буга муктаждык болгон жок. Эмне үчүн кыргыз сактап келди бу билимди? Кыргыз 19-кылымдын аягына чейин көчмөн турмушта жүрдү да. Кыргызга бул керек болгон. Кыргыз буга муктаж болгон. Кыргыздын күнүмкү турмуш тиричилигине түздөн түз таасир берген. Ошон үчүн кыргыз сактап келген бу билимди. Биринчи себеп. Экинчи себеп, бу билимдин түбү кыргыздарга таандык. Кыргыздар муунга муну өткөрүп келген. Маселе ушул жерде болуп турат да. Элим бүгүн дагы билбейт. Тогол болгондо эмне үчүн жагымсыз күндөр.